Биз туруктуу өнүгүү процессине түштүк. Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы коомчулукта кеңири талкуу жаратууда. Анын өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы зор экени, мамлекеттик башкарууда принципиалдуу жана чечкиндүү позициясы менен айырмаланганы эксперттер тарабынан белгиленүүдө. Камчыбек Ташиевдин 5 жылдагы кылган кызматтарыны эл баалап, өзгөчө баягы ачык көмүскө экономиканы ачыкка чыгарышы, куз туризм дегени, жана бар криминалга каршы күрөшүү, коррупцияга каршы күрөшүү элге өтө жагып атат эле. Бүгүнкү Камчыбек Ташиевдин эмгектери эл арасында легенда болуп жүрөт. Ошон үчүн баягы элдик баатыр, генерал полковник званияга жетти. Элдин жүрөгүнө жетип калды эле да. Бирок бул кырсык каяктан пайда болду биле албай атабыз. Бирок көптөгөн анализ сөздөр болуп атат. Ошон үчүн улайым эле ушу ынтымак болсун эми. Буга улай эле эки достун ортосундагы мамилеге доо кетирбөө үчүн маселени ынтымак жол менен чечип алуу зарыл деген пикирлер айтылууда. Анткени Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин мамлекетти өнүктүрүүдө алдыда аткара турган иштеринин көп экени, алардын саясий тандемине эл дагы деле үмүт арткандыгы белгиленүүдө. Ушу бардык миллиондогон кишилер ошо эки кишини карап турабыз да. Миллиондогон киши. Ушу жакшы ишти алып кетип аткан өкө. Эми мындан кийинкисин жакшылык менен, ынтымак менен чечишип алса, бардык Кыргызстан ушундай сүйүнөт элек. Миллиондогон кишилер ошо кишилердин тагдырын, оозун, сүйлөгөн сөзүн, кылган ишин карап талдап, ушул убакка чейин бардык пенсионерибиз ham сүйүнүп атат. Кандай маселе чечсе дагы жакшылык менен чечсин. Биз дагы ошону күтөбүз. Бардык адамдар ошолорго бата беребиз. Чагымчылар көп да. Ошонун кесепети да болгондур, мүмкүн туура эмес эмелерди, информацияларды бергендер. Ушу Кыргызстандагы тартипти сактоого тикеден тике эменин салымы, Камчыбектин салымы бар. Караларга күрөшү бизден башталып, анан Казакстан үйрөндү, анан Өзбекстан үйрөндү, анан кийин Россия үйрөнүп атат. Бул ошонун салымы бүткүл эмеге таасир этүүсү. Анан эми эң жүздөгөн, миңдеген душмандарды Ташиев күтүп калды. Камчыбек Ташиев мамлекеттеги коррупцияга жана кылмыштуу топторго каршы күрөшүүдө бир катар таасирдүү күчтөргө каршы турган айтылууда. Ушул себептен коомчулук генералды жок кылууга умтулгандарды баш көтөртпөй, мамлекет анын коопсуздугун жогорку деңгээлде камсыз кылууга тийиш экенин кошумчалашууда. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүүдө, коррупция менен күрөшүүдө, бул Кыргызстанды 30 жылдан бери мындай жеп ичип, өзүнүн менчигине айлантып алган адамдар менен күрөшүүдө абдан күч, мындай зор күч жумшады да. Анан ушул нерселердин бардыгы бүгүнкү күндө кандайдыр бир Камчыбек Кыдыршаевич мисалы үчүн эчтеке кылбай жөн эле мындай басып жүргөн адам катары ал кишини кызматтан алып коюшу бир аз элге мындай түшүнүксүз болуп калды да. Анын үстүнө Камчыбек Кыдыршаевдин азыркы мезгилде Кыргызстанда буну көрө албагандар канча. Буга тишин кайрагандар канча. Буга бир баягы өздөрү мыйзамга туура эмес иш кылып, мыйзамды бузуп, ошол жазасын алып аткандар дагы буга өчөшүп, өздөрүнчө бир жаман ойлордо жүргөндөр болушу мүмкүн. Анан бул кишинин коопсуздугу бар. Бул кишинин үй бүлөсүнүн коопсуздугу бар. Ушулардын баарын тең мен ойлойм президент эске алат болуш керек. Маалымдай кетсек, мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Сыргак Бердикожоев Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу боюнча билдирүү жасады. Социалдык тармактарда Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу боюнча жарандар билдирип жаткан тынчсыздануулар тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан эске алынууда. Президент Садыр Жапаров тиешелүү тапшырмаларды берди. Камчыбек Ташиев мурда кайтарууга алынган адам болгон жана анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу чаралары мыйзамда белгиленген тартипте мындан ары да улантылат дейт күзөт кызматы. Сыргак Бердикожоев УКМКдан бөлүнүп кайра түзүлгөн мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы болуп, бүгүн 11 февралда дайындалды. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.